Абдыкеева Бермет Сартбаевна менен мен 2013 жылдын күз айларынан бери тыгыз бирге иштеп калдым. Мына 7-8 жылдан бери адамдын ким экендигин адис катары, айым катары ноел менен иштеген бир коомдук жигердүү позицияны алган инсан катары ушул убакыттын ичинде жетиштүү деңгээлде билдим десем болот. Кыргыз жолу руханий коому түзүп, анан ошол көптөгөн иш-чараларды биргеликте уюштурдук. Руханият сабактары, нарктуулукка 1000 насаат, Көлдүн жээгинде көптөгөн бир иш-чаралар болду. 7 областты кыдырып, бабаларга таазим деген руханий багыттагы Чештөбөдө, Барскондо, тиги Арсланбап, Таласта, Манасордодо көптөгөн элдик иш-чараларды уюштурууда бирге болдук. Быйыл эле Суу Самарда бүткүл дүйнөлүк ааламдык акбата руханий иш-чарасы өттү. Анан көп жылдардан бери биримдик Единение деген фестивалды уюштуруп, ушундай бир элдик иштерди чогуу жасап келе жаткан учурларда адамдын ким экендиги, анын ички даярдыгы, адистиги баары сыртка ачылып көрүнөт да. Бермет Абдыкееванын мына кесиби боюнча экономист экен. Биринчи алгачкы иштеген мезгилде ал Кумтөрдө экономист, бухгалтер болуп иштептир. Андан кийин Улуттук банкта сонун жылуу жумшак жерде адис катары өзүнүн кесиби боюнча иштептир да. Эгерде ошондой тынч, айлык алып эле өз ишин уланта берсе деле болмок. Бирок ар бир адамдын өзүнүн кандайдыр бир милдет, вазыйфасы болот экен да. Ошол элдик иштер анын тагдырына буйруган косягы. Ошентип, ошол акыркы бир 7-8 жыл ичинде жалпы бир улуттук маанайдагы өтө чоң долбоорлорду ишке ашырууга улуу орто кичүү мундун өкүлдөрү менен мындай жан аябай, чын көңүлү менен ушул бүгүнкү күндө туташ кризис улам тереңдеп турган мезгилде биз кайсы жолду тандашыбыз керек, кайсы багыт менен өнүгүшүбүз керек деген маселе күн тартибинде катуу коюлуп турган мезгилде ушул кыргыз жолу руханий коомунда бир топ аксакалдар менен, эл журт менен, миңдеген адамдар менен бир жалпы элдик ишти жогорку уюшкандыкта ишке ашыруу менен Бермет Абдыкеева кыргыздын соңку тарыхында мындай даярдыгы бар личность, инсан, айым катары өзүн көрсөтө алды. Демек, азыркы мына ушул жогорку кеңешке шайлоого аттанганым бул эң туура деп эсептейм. Бардык жагынан даяр адам. Ошол Кыргыз Республикасынын бийлик бутагынын бири болгон мыйзам чыгаруу бийлигинде депутат катарындагы кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн, экономикасынын өнүгүшү үчүн, идеологиялык иштерин иреттүү жүрүш үчүн салым кошот деп мен терең ишенем. Себеби дегенде бир топ жылдардан бери жана айтылгандай чогуу иштеген адам катары Бермет Абдыкееванын ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинде барып дагы өзүнүн бир дагы ачылбай калган, дагы элге бере турган мүмкүнчүлүктөрүн адамдык адис катары ушуну ишке ашыруу, ушул жогорку кеңешке депутат болуп өтүп барса сөзсүз ал ишке ашат деп ойлойм. Андыктан ушул алдыдагы шайлоодо жеңиш каалайм. Андыктан урматтуу Кыргызстандын эли ушул Бермет Абдыкеевадай бардык жагынан даярдыгы бар кыздарыбызды, уулдарыбызды сүрөп колдоп алалы. Ийгилик каалайм.